Нодумаров. Мол камера иштеп атпайбы? Кимдин камерасы ушул? Мына ошо азамат кайсы? Кимдин камерасы ушул камера? Ким жооп берет? Мына азыр Мирлан Самый кожо абдан туура айтты да, мыйзамбы же буйрукпу? Буга кирсе болот. КТРЛ, ТРМЛ ушул аркылуу тарайт. Регион бери ушунан кетет баары. Бул кимдики бул камера? Кимдин камерасы? Же өзгөчөбү? Аппарат тактап койгула. Мына ушул керектүү жерлерин алып, бүгүнкү бийлик өзү бүтүндөй жанакы жагдайды, маалыматтык жагдайды курчутуп аткан өздөрү. Ашмалтай кылып, мультфильм кылып чыгарышат. Депутаттар өздөрүн тааныбай калат. Мен ушинтип сүйлөдүмбү, сүйлөбөдүмбү деп. Кимдики бул камера? Ким жооп берет? Кантип кирип келди бул жака? Кийинки сөз түшүнүктүү. Кийинки сөз министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынан Камчыбек Катышевичке берилет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин төрагасы, бул жерде жабык өткүзүш, ачык өткүзүш менен талкуу болуп атат. Кээ бир депутаттар чыгып ратификация боюнча мондай документтер керек деп окуп берип атасыңар. Бул туура мыйзамдын талабы, конституциянын талабы. Бирок силер бир нерсени эсиңерге алып коюңуздар, урматтуу депутаттар. Бүгүн эч кандай ратификация өткүзүп аткан жерибиз жок. Биз келишимдин долбоорун талкуулап, макулдашууга гана алып келип атабыз. Буюрса, эки президент колду койсо, андан кийин сиздерге ратификацияга алып келет. Ошондо бая сиз айткан, мен жакшы тааныбайт экенмин, урматтуу депутат Кожогуловабыз окшойт. Ооба. Сиз айткан жанагы перечень документов ошондо алып келинет. Ратификация болгондо. Сиз ошону окуп берип атасыз. Ошону мындай айырмалап койсоңуздар. Азыр макулдашуу. Комитет менен гана. Бул макулдашуу даже эртең биз парламентке алып чыкпайбыз. Сиздерге маалыматты берип макулдашып коелу, андан кийин президенттер колду коет, андан кийин ратификацияга алып келебиз. Пожалуйста, ошол жерде баардык керектүү документтер каралат. Бул биринчиден. Экинчиден, мына эмне үчүн жарымы ачык деп атасыздар? Жарымы ачык эмес. Мына башталышында мунун баардыгы ачык биз көрсөтүп атабыз. Силер талкууга алгыла, комитеттин депутаттары, урматтуу депутаттар сүйлөсүн, айтсын деп туруп. Биз документтерди көрсөткөн маалда бул жерде көптөгөн биздин документтер, карталарыбыз совершенно секретный карталар. Так. Алардын баардыгын кол коюлганга чейин ачыктаганга биздин укугубуз жок. Туура кече президентибиз айткан 2 күн алдын баарын ачык көрсөткүлө деп мына депутат Самый кожо айтып атпайбы? Эмне үчүн президент үстүнөн да президент бар? Эч кандай андай эмес. Президент сөзү так аткарылат. Президент менен бүгүн эртең менен биз макулдаштык. Биздин колубуздагы бүгүнкү көрсөтүп аткан карталарыбыз совершенно секретный болгондуктан ушуну биз эч кандай камерага тарттырбастан комитеттин мүчөлөрүнө, коомчулукка, урматтуу журналисттерибизге түшүндүрүп айтып берели деп атабыз. Так. Андан кийин буюрса кол коюлган болсо, ошондон кийин гана ачыктаганга биз укугубуз бар. Бул жерде көптөгөн биздин журналисттерибиз бар, көптөгөн биздин башка коомдук инсандарыбыз келип отурат. Көпчүлүгүн эле мына секретный документтерге эмеси жок, жанагы допускасы жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, ал эми мына тартып аткан камера бул допускасы бар биздин улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин камерасы. Единственный камера, который снимает и все. Это все задокументируется. Так. Потом первый отделге тапшырылат, ошол жерде сакталып калат. Аны эч жака чыгарбайт, мына адаган кисанч айтып атпайбы, кыркып, баркып чыгарат деп. Эч ким эч жака чыгарбайт. Ошондуктан мына азыр ушул нерсе каралып атат. Анан кийин эгерде кимдир бирөө коомдук угууда мына ачыктап биз көрсөтөлү деп атабыз, баардыгын киргиле деп атабыз. Бирок ушунун баардыгы баягы коомго же болбосо башка мамлекеттерге жайылып кетпесин деген негизде гана тарттырбайлы деп карап атабыз. Азырынча бул документтерге келишимге кол коюлу элек. Ушул гана маселеде. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр деп ойлоймун. Анан дагы сөз берилсе дагы кошумча дагы маалыматтарды айтам сиздерге. Рахмат. Рахмат чоң. Урматтуу кесиптештер,
Регламенттин 67-1 аялы комитетке 1 пункт эл аралык келишимдин долбоорун текстин